Саламатсыздарбы, аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн сиздерге жакшы сөз айткым келип атат. Жана жакшы сөз айтчы мага деген ыр бар го, ошо сыңары жакшы сөз айтайын. Жакшы сөзүм мындай. Кыргызстанда химиялык өндүрүш түптөлүп баратат. Химиялык өндүрүш деген эми биз баягы механикалык нерселерди түшүнөбүз. Мисалы, кадимкидей Кытайдан кездемени алып келип, же Өзбекстандан кездемени алып келип, аны футболка кылып, куртка кылып мындай тигип коюш колдон келет экен. Аны биз далилдедик. Бирок биз өзүбүз химияны башкара алабызбы? Химиялык өндүрүштөр бизде барбы? Аны биз билбейбиз. Көрсө бар экен. Биздин дагы дараметибиз дагы, мээбиз дагы, акылыбыз дагы, эсибиз дагы бардыгы жетет экен. Потенциал бар экен. Инженерлерибиз дагы, технологдорубуз дагы бар экен. Анан эми мен ошону сиздерге айтып берейин. Кыргызстанда тазалоочу каражаттар бар. B-Group деп аталат. Мына ошол B-Group мына окшогон нерселердин бардыгын азыр Кыргызстан өзү чыгарып атат. Мына Aqualux жана башка дегендейлердин көпчүлүгүн биздикилер өзү чыгарып атат. Бирок биздин аялдар, биздин эл көбүнчө ушуну жанагы көп түшүнө беришпейт дагы. Бул орустардыкы деп ойлошот. Жок, ошол орустардыкы эмес, керек болсо Германиядан немис технологдорду алып келип, мындай нерселердин бардыгын чыгарат экен. Мына мисалы Белизна гель дейт. Бул бизден чыгат экен. Мынанда Fox дейт. Бул бизден чыгат экен. Мына идиш жууган каражаттар. Мына пчелка дейт. Пчелканын бардыгы бизден чыгат мына. Эми андан сырткары чоң өндүрүштөргө же чоң ашканаларга мындай кооз тарада эмес, жөнөкөй баклажкада алып кетишет экен. Себеби бул арзан түшөт. Мынага мисалы тарасы кымбат болсо, анын тарасы арзан. Бирок ичиндеги нерселери бардыгы бир сапаттуу. Анан эми ушул нерселерди Кыргызстан өзү чыгара баштаптыр. То есть бизде бара химиялык өндүрүш түптөлө баштаптыр. Мен айтып жүрчү элем, Кыргызстанда физик атомщик, физик ядерщик дегендер жок. Жакшы гидроинженерлер жок. Бизде жакшы химиктер, биологдор, биоинженерлер, химия инженерлери жок дечүмүн. Анан көрсө бизде ушундай жакшы адистер бар, бирок мен угуп жүрөм аларды. Мисалы Германияга барып, Японияга барып, Кореяга барып иштеп, ошол жакта кадимкидей бир ушундай химиялык өндүрүштөрдү жетектеп калгандар бар да. Анан ошол бизде жок. Бизде жакшы кадрлар болсо дагы кетип калып атышат дечүмүн. Десем жок. Кыргызстанда азыр ошондой өндүрүштү түптөгөндөр бар экен азыр. Монотип B-Group деп аталат экен. Эми ошол мына пчелканы бүт мына биздикилер чыгарат. Мына көрдүңөрбү? Мыналар мына Кыргызстандан чыгат. Медин Кыргызстан дейт. B-Group дейт, пчелка дейт. Ошол мына Бишкектен өзүдөн эле чыгат. Сыймыктана берсеңиздер болот. Булар кимдер? Муну чыгаргандар. Кечеги мигранттар. Кече Орусияда кыйналып, ошол нан табам деп мусафир болуп жүргөн жигиттер азыр ушинтип өндүрүш түптөп, заводду түптөп, салыкты төлөп, 90дай адамга жумушту берип, андан сырткары мындай нерсени өзүбүз чыгарып атабыз. Мына жерде азыр балдар бизди тосуп алабыз дешкен. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мирлан мырза кандайсыз? Биз сиз менен жанагы эмеде тааныштык эле. Ысык көлдө жанагы РКФРдин форумунда. Кыргызско-российский экономический форумда тааныштык эле, ооба. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жақсызбы? Баясыз, баясыз. Мен билишимче сиз бул жердин Өнүктүрүү боюнча директору болчу. Мен генеральный директор, башкы жайыт. Өнүктүрүү директоруңуз мени аябай кыйнаган ошондо. Ыдырыс жанагы бизге көргөзүп берели, бизде өндүрүлүп атат ушул химиялык продукциялар деп. Мен ишенбей муну эми баягы сырьёсын Орусиядан алып келип, анан бул жакта тарага куюп алып, анан биздики деп чыгарып атса керек деп, мындай бир ишенбегендей эме кылдым эле да. Азыр ошону бул айтып атат, жок, биз өзүбүз чыгарабыз ушунун бардыгын деп. Анан ошол форумдагы Форумда биз жанагы выставкада турганбыз, анан Ыдырыс мырза келип баары менен таанышкан. Жаныбызда ошо биовид бар эле, биз бар элек, дагы алайкулар бар эле. Анан келип мен кармап алып кечке көрсөтүп бергем да. Анан тартып алып келгиле деп бир көрүп. Эми өзүнүн өндүрүштү бир көрүп койгула деген эле сөз баягы. Беките турган эчтеке жок, ошо баары ачык, ошо бир көрсөтүп кой эле. Мен өзү ачык айтканда жанагы кыргыз өндүрүшүнүн көрманымын. Мен кыргыз баягы ишкерлеринин көрманымын. Себеби ишкерлерди бизде коргосо экен, ишкерлердин укуктары корголсо экен. Бизнесмен деген нерсе мындай сыйлуу,
урматтуу бир макамга айланса экен, адамдар бизнесмен болгусу келсе экен, анан бизнесмендерди мындай сыйлаганды дагы үйрөнсөк экен деп жүрөм да. Бийлик дагы, эл дагы. Анан себеби ишкерликтин түйшүгүн түшүнөм да менчи. Ал жерде имаратты куруш, кредит алыш, ар түрдүү тобокелчиликтерге барып, тууган уруктардан берип үйлөрүнүн залогко коюш, анан кийин өндүрүштү түптөгөндөн кийин бир баягы кызматкериң иштебей коет, бирөө урдап кетет, бирөө жалган айтат дегендей. Анан аны өндүрүп алгандан кийин аны сатыш дегендей. Ошол өзү баягы бизнесмен деп атпайсыңбы? Эми биз бизнесмен делебиз, биз өндүрүшчүбүз да, эми баягы өндүрүштүн өзүнүн өндүрүүчүлөрдүн өзүнүн проблемалары, көйгөйлөрү толтура. Анан азыр бирок ошолго карабай эми биз өндүрбөсөк анан ушинтип жүрө беребизби деген көз каранды болуп. Анан ошого Баяз мырза 2013-жылы ушул компанияны түптөп, анан биз дагы кошулуп ушул чогуу команда болуп, чогуу өнүгүп келатабыз. Буюрса 2013-жылдан бери 12 жыл болуп калыптыр. Ушул степ бай степ, шаг за шагом дегенде кадам болуп ушул күнгө келдик. Эми буюрса дагы бир оюбузда бир Байсаевичтин эми айткандай чоң бир завод куруп алсак, экспортко чыксак, ушу Кыргызстандан чыккан химиялык каражаттар ушу биздин элибиздин керектөөсүнө жарап берсе, ушул бизди сөкпөсө деген сөз да, ушул кыргыз элибизге ошо жакшы продукцияларды чыгарып өндүрүп берип, ушул өзүбүздүн территорияда күчтөнүп, анан кийин чоң бир компания болуп туруп, башка өлкөлөргө дагы экспортко күчтүү бир компания болуп, баягы түптөлөйлү деген ой. Кудай жалгасын. Ушуга чейинки калыптануу жолун, анан азыркы абалыңыздар жөнүндө айтып берсеңиз. Эмнени өндүрүп атасыздар? Анан канча адам иштетип атасыздар, канча салык төлөп атасыздар дегендей. Азыр эми бизде көбүнчө мамлекет дей берет, бирок мамлекетке ошо салыкты төлөп, баягы пенсионердин айлык эмесин, пенсиясын, пособиясын, чек арада жана чек араны кайтарып отурган жоокерлердин баягы тамак ашын, формасын сиздер берип атасыздар да мындай алганда. 2013 баштаганбыз. Бирде бир 5 эле киши болгон. Өндүрүш жайында бир эко, анан бир сатуу жайында. Анан ошонун баарын өзүбүз ар бир клиентке өзүбүз апарып берет элек. Алар менен сүйлөшүп, мындай кичинекей эле бир гараждан баштаганбыз да. Ошону ага эмне үчүн келдик? Себеби көп эле жыл биз Россияда иштегенбиз, мигрант болчу. Ошодо анан кийин бир убакта кой өзүбүздүн мамлекетибизге кайтайлы деген чечимге келгенбиз да. Анан ошол келип ушул нерсени өндүрүп келатабыз, түптөп келатабыз. Анан кийин азыркы абал боюнча айтып берсем, бирде 80ден ашык орун иштер бар биздечи. Сатуу тармагы, өндүрүү, бул доставка деп коет, жеткирүү, ошол отделдер менен. Салык боюнча эми мындай жалпы алып келгенде бир 10 миллиондон 15 миллионго чейин салык төлөйбүз. Бир жылда? Бир жылда. Азыр сиздер баягы өтө чоң салык төлөөчүлөрдүн катарына эле кире элек экенсиздер, Жок, биз кире элекпиз. Ошол биздин максатыбыз ошондой бир чоң компания болуп, ошол 100 топ 100 деп коет, топ 50. Эң көп салык төлөгөн баягы 100дүктүн ичине кирсек деген максатыбыз бар да. Азыр ага кириш үчүн канча болуп калды эми? Канча салык төлөсө керек? Бир 300 миллиондон өйдө болсо керек, Эми примерно ошондой болсо керек. Эгерде бир жылда 300 миллион салык төлөсөңүздөр, ошондо баягы эң көп салык төлөгөн 100дүктүн катарына кирип калат экенсиздер да анда. Буюрса киребиз деген. Анда дагы бир 30 эсе көтөрүлүшүңүздөр керек экен да. Анда ага биздин эмебиз бар, шартыбыз бар да өзүчү. Эми өзү негизги максатыбыз Бишкекте келгенде бир чоң завод салсак деген. Эми баягы 500 орун ишти камсыздай турган. Ошо Кыргызстандын экономикасы көтөрүлө алабы? Кыргызстанда ошончолук муктаждык барбы азыр химиялык продукцияга? Мисалы сиздер өндүрүп аткан нерселерге айтып берсем, биз ата мекенде өндүрүүчүлөр мындай жалпы эмеде рынокто 5% өсүп өткөнбүз. 95% бул импортный. То есть азыр мисалы шампунь, самын, кир жуугуч, айна, ошого окшогон тазалоочу каражаттардын 95% бул импорт болуп келет. Сырттан келет. Эми бул 90% бул Россия. Калган 5% ушул башка бир Турция, башка Кытай.
азыр көрдүңүздөрбү, аябай биздин кичинекей эле бир эмени ээлеп атабыз да. Элестетти эле биз азыр өзүбүз бир групп компания 1%дан ылдыйбыз да. Эгерде биз 5% алсак, 10% биз канча эсе өскөн биздин эмебиз бар да, шартыбыз бар. Ушунчалыкпы, муктаждык ушунчалык көп, а бирок ага өзүбүздүн камсыздап берүү потенциалыбыз аз. Карасаңыздар, биринчи компания Кыргызстанда өзү бир 95-96 жылы чыккан. Алар азыр жок. Биз бир 4-5 компания болуп эсептелебиз да. Ошого чейин бизде өзүбүздүн өндүрүш жок. Элестетесиңерби? Өндүрүү эмебиз жок экен да. Бүттүгү кирчикен да, башка чет өлкөдөн кирчикен. Азыр негизги проблема неден болуп аткан бул? Эмне үчүн адамдар жөн гана ошол өндүрүшчүлөр көңүл бөлбөгөнбү бул тармакка, же болбосо бизде адис жокпу, же технология жокпу, же сырье жокпу? Эмне жок? Себеби азыркы шарт эле айтсак, бизде өзү чийки зат жок да, өзү негизичи. Сырье. Мен силерге түшүндүрүп берсем. Онун баардыгы эле өзүнө, мисалы, бул готов эмес, бул бутылка да эми. Элестетте, бул продукция да биздин. Могу ичи эле өз суу бул 90% суудан турат да, биздин моюшчулерчи. Ошол ичи суу эле бир өздүк экен да. А мына бутылкалар, мисалы, чыгып атканчы, бул эле чийки заты чет мамлекеттен келет экен. Кореядан келет, Россиядан келет, Кытайдан келет. Бияктан ошону эле биз бутылка чыгарып атабыз да. Калган бизде туз дагы биз Казакстандан колдонуп атканбыз. Элестетип атасызбы? Анан ошол башка компоненттердин баардыгы чет өлкөдөн келет экен. Мисалы, эгерде ушул тараларды өндүргөн компания өзүнчө болсо, ошодон эле ала койсоңуздар даяр нерсени. Анда оңоюраак болсо керек эле. Ошондо сиздер баягы ичиндеги, мисалы, негизги бул жуучу каражат боло турган болсо, анын баягы химиялык нерселерин өзүңүздөр чыгарсаңыздар, ошого куюп эле сата берсеңиздер болсо керек эле. Азыр эми сиздер баягы толук линияны өзүңүздөр куруп атыпсыздар да. То есть тарасын өзүңүздөр чыгарып, анан жанагы ичиндеги тазалоочу каражатты, химиялык каражаттарды баардыгын өзүңүздөр кылып, анын ичиндеги жанагы формула химиялык ошолордун баардыгын кылып, анан аны сатуу өзүнчө, кыскасы баардыгын өзүңүздөр бир адам ошо оң колдуу болуп иштеп атыптыр да, туурабы? Эң туура, ошондой болуп иштеп атабыз. Мен бир өз айтып коеюн, ал боюнча баягы вертикалдуу өндүрүш да, ошон биз баягы фонддун эсебинен баягы машиналарды сатып алып, баягы буларды үйлөй турган машиналарды сатып алдык да, анан ошону көрсөтөм. Ошол чийки затын ошол өзүбүз заводдон прямой алып келип, өзүбүз чыгарып баштадык. Эмнеге өзүбүз чыгарып баштадык? Биринчиден бизде өз чыгарган компаниялардын сапаты өтө начар эле. Бул жагы агып кетет, товарный баягы вид деп коет, көрүнүшү начар болуп агып, биздин товарлар начар болуп калган. Же болбосо Россиядан же Казакстандан алып келиш керек эле. Ал жактан бул воздух деп мындайча айтканда жеңил. Кымбат болуп калат келгиче, объемный нерсе. Анан эмне чечимге келдик? Буну өзүбүз чыгарбасак болбойт. Сезонго келгенде буяктагы чыгарып берген 1-2 кичинекей цехтер бар. Алар же өлчөмдү бере албайт, объемдү бере албайт, же болбосо сапатты бере албайт. Анан биз буну өзүбүз жасап, элдерге баягындай өзүнүн каалаган дизайн менен, бул дизайндар бүт өзүнүн дизайндар, дизайнды ошол Кытайга берип, баягы пресс формаларды жасатып, азыр бүт линейкалар жаңыланып атат да. 15-16 ушундай идиш аяктын бир эмеси бар, портфолиосу бар. Буюрса ошолорду чыгарайлы деп атабыз. То есть азыр сиздер ошондо өндүрүштөгү циклдын баардыгын өзүңүздөр алып атабыз. Анан дагы ошол фонддун эсебинен дагы бир чоң электролиз машинасын алдык. Бул генератор, гипохлорид натрий генератору деп коет. Ошолор көргөзүп бербейсизби азыр? Ооба, ошолорду эл көрсүнчү ошол эмелер. Биздер көрөлүчү жана. Ооба, ошолорду азыр көрсөтөбүз. Ал башка жакта азыр биятта да көрсөтүп, анан ал жакта. Ооба, азыр бул жакта бизде өндүрүш баягы бир жактан арендада бир жерде турабыз, бул жакта основной өндүрүш биякта болот. Ушул жактан баштап көрсөтүп кетели, анан тиги айткан нерселерди ошол жактан көрсөтө баштайбыз. Маселе жок. Мындай эле өткөзсөк болот, Бул жакта кирсе болот. Анан бул эме боюнча да айтып коеюн эми. Ал жак жыйындар залы окшойт, Биякта биз жакында эле бүттүк булчу. Бул өзү конференц зал деп коет, жыйын залы. Себеби биз азыркы өзүбүздүн ишкерлерге
мындай билим берейин деп атабыз да. Биякта көрдүңүздөрбү? Турат, проекттер турат, ошол менен үйрөтүп, себеби биздин деңгээли ылдый да болчу да. Ошол балдарды өсүрсөк, ошол биздин сапатыбыз дагы жакшы болот, деңгээлибиз өсөт. Ошол негизинен муну чечкенбиз. Могул жактар биз ошол кайдзен деп кайдзенди өтө жакшы көрөбүз. Бул жапондук философия өзүчү. Эмне жазылган? Bir жылда 100% эмес, күнүгө 1% өссөк, ошол бизге эффективдүү экен да. Бул күнүгө ошол эмне үчүн окутуп атабыз ошол? Бул ар бир ишкерди ошол ордундагы көйгөйлөрдү чечиш керек экен да. Ошондо биздин компания алдыга жылат экен. Көп эмелер чечилет экен, көйгөйлөр чечилет экен. Себеби компанияда көйгөйлөр көп да негизичи. Бүт жерде эле көйгөйлөр бар. Мындай бир эмгек маданияты деген бир термин деп коелу. Эмгек маданияты деп аны өндүрүшчү башына түшүп ошол көйгөйдү түшүнөт экен, а бирок кызматкер же жөнөкөй жумушчу түшүнбөйт экен аны. Мисалы, кандай десем, ошол эгерде бүгүн жумушка келбей турган болсо, алдын ала айтып коюп, анан кете турган болсо, алдын ала айтып коюп, ордуна бир башка адамды алып келип алсын, мына жер үзгүлтүккө учурабасын, эми ал бир баягы өндүрүштүк линияда тура турган болсо, ал бир адам ортодо жок болуп калса баягы чын жер үзүлүп кетип атпайбы? Ошого окшогон жоопкерчиликти, анан негизи эле бир жерде ишке киргенден кийин аябай ошол өзүңдүн эмеңди берип, күчүңдү, энергияңды берип, кыргызчасы кантип айтсак болот? Мындай чын ыклас менен, чын дилинен иштеп берсе, анан ошого жараша айлыгын алса, жоопкерчилик дегендей нерселер. Дырыс мырза, муну аябай туура айттыңыз. Бул биздики жумуш баштаганда саат 8-де 5 минуткабыз бар. 5 минуттук, 15 минут эме кылабыз, бүттүн чогултабыз. Өндүрүштө иштегендердичи. Ал жерде биринчи маселе ошол дисциплина маселеси. Себеби сиз айтмакчы эле ошол линияда бир 5 киши болсо, бирөөсү келбей калса эле линия туруп калды да, туурабы? Ошону биз ошону жеткизип атабыз да. Силер андай кечикпегиле, мисалы, бардыгы эле азыр пробка дейт, эме болот. Эрте чыккыла, өзүңөрдүн графигин пландаштыргыла. Кечип атасыңбы, 10 мүнөт эрте тур. Ушинтип, ушундай тарбиялоо иштери жүргүзөбүз да өзү негизичи. Ата-энеден ала турган тарбияны айла жок биякта бере баштайсың да. Айтканда бул көйгөй бизде аябай мындай эмеде турат да. Биздин Азыр өндүрүшчүлөр турат да, ушул эң көйгөй ошол. Себеби биз эми биздики бүттү автоматташталган эмес да. Биз бир эле муктажбыз да кишилерди, ишкерлерди алганы. ошол адамдардан, жумушчулардан болгон көз карандылыктан улам өндүрүшчүлөрдүн көпчүлүгү ушул роботко өтүп атат окшойт. Негизи. Эми негизи ошол. Себеби бизде азыр мамлекеттерде деле, башка мамлекеттерде деле көйгөй ошол. Нехватка рабочей силы деп коет. Жумушчу жетишпейт. Азыр сиздерде бирок кандай болуп атат? Эми бизде көбүнчө бизде жумуш жок, Кыргызстанга келсең эмне жумуш кыласың дей беришет го. А бирок өндүрүшчүлөр менен сүйлөшсөң эле өндүрүшчүлөр айтат, ой бизде жумушчу күч жетишпейт депчи. Мисалы, биз жакшы сапаттуу кызматкер жок, сапаттуу адис жок, окутуп алат элек келсе жоопкерчиликтүү болсо деп. Ошону кандай кылып чечип атасыздар сиздер? Биздики эми мындай болот. Болгону менен иштеп атабыз өзүчү. Ооба, айлыктар деле чоң эмес болчу. Бирок мен аларга айтам, сен иштеп бер. Бирок жеке өзүңдү ойлобой, сен компания жөнүндө ойло. Ошондо компанияда сен жөнүндө ойлойт. Биз даярбыз айлыкты көтөргөнгө, бирок жөнүндө эле көтөрүш эмес. Беде мындай производительность тура деп коет. Саатында сен көбүрөөк чыгарышың керек, ойлонушуң керек, команда менен иштешиң керек. Ошондо айлыктар а көп эле мындай да ошого келсе айлыкты алса, саат өтсө чоң айлык алса деп ойлошот да. Андай эмес да. Себеби биздин жакты тарапты ойлош керек алар. Ошондо азыр орточо айлык канча болуп атат сиздерде? Орточо айлык 45-50 ортосу. Бирок эми өндүрүүдө азыраак, башка сатуу тармагында көбүрөөк эми. Анан биякта баягы жумушчуларга биз максималдуу тазалыкта иштеп, вентиляция системаларын коюп, условия турда деп коет го.
ошол нерселерди кылабыз. Мына жерде кичинекей столовыйбыз бар. Ал жерде сонун бизде эжекебиз бар. Кафедегидей тамактар жасап берет. Завтрак, обед, полный беребиз. Үйдөн курсак ач эле чыгып келе берсе болот. Буякта саат 10-да чайын ичишет, анан обедти бирде жешет, анан дагы бир полдигин жешет. Курсакта кайгысы болбойт, только иштеш керек. Көрсөк болобу? Анан мындай танапистерибиз бар. Ай 1 саат, 1,5 саат, 10 мүнөттө салышат ушундай эмелерибиз бар да. Бул биздин ош чакан жерибиз эми. Ушул жерден баштаганбыз өзүбүз. Кичинекей эле болчу, бара-бара чоңоюп, баягы эменики биздин өзүбүздүн биякта башка эмелер турчу мурунчу. Ошолордукун акырын арендага албаштадык. Ошентип чоңойгон кезибиз да бизчи. 100 метр аласың. Азыр ушул жака да батпай атабыз азыркы учурдачы. Ушул жерден машина токтойт. Уна. Ушул жерден чүрөбүз. Биздин складыбыз чийки зат сактаган складыбыз болчу. Ошол жерде этикеткалар турат, крышкалар турат, чийки заттар турат, мешоктөрдөчү. Мына рулон бул мен бачок окшойт деп атпаймынбы? Бул баягы сыртына чапталат да. Чапталат турчу нерсе да. Себеби биздин өзүбүздүн продукциябыз ичиндеги бир 10 компонент турат, суюктук сырты бир 5-6 компонент турат да. Анын ичинде эмнелер кирет? Бөтөлкө кирет, крышка кирет, этикетка кирет, ушундай эмелер да. Дата басылыш керек. Ошондой эмелерден турат да. Бир продукцияда бир 7-8 эме бар да, компонент бар десек болот да. Ой, 7-8 эми 10-15 шарттуу эме. Ушул жерде атайын ондойлор жасаганбыз. Сүрөттөрдүчү, адресное хранение депчи. Мурун кадай кыйналчу эле. Ишчилер келип туруп бүт жака эле салып берчү да. Анан издечи. Ошол жака эме турчу. Азыр өзүнүн адреси бар. Себеби бул ыңгайлуу экен да. Не дегенде издеп отурбайт экенсиң. Мен баягы кайдзен жөнүндө айтып кеттим. Бул кайдзен бул убакытты үнөмдөшүбүз керек да. Өзүн ордо болсо, ошол жерден алып издегенде оңой, убактын да аз да. Ошон үчүн мындай эффективность көтөрүлөт экен да. Мына жерде бочкалар турат, ошол. Булардын ичинде эмне бар? Булардын ичинде бул битаин, бул бир компонент ошол эменчи. Ушул бочкаларда ошол Россиядан алабыз, Кытайдан алабыз, Европадан алабыз ошол эмелердичи. Анан ошол эме суюкту пайдаланыш үчүн 7-8 компонент кошулуш керек. Өзүнүн технологический эмеси бар. Ошол аркылуу ушул эме пайда болот да. Биздин үй жуучу каражаттар. Ушул айтып кеткенде ушул жерде этикеткалар турат, ушул бардык рулонду өткөргөнбүз. Ошондо мына Аква Люкс деп аткандар булар бизден чыгат экен да ошондо, Бу жерде типографиядан заказ беребиз, ошолор алып келип берет. Кыргызга баягы ушундай англисче же болбосо орусча алып койбосоң ишенбейт дегендей. Ооба, биз мындай элиме деп чыгарганбыз бу жерде дагычы. Бирок кетип алат көп. Бирок баягы биздин кардарыбыз көбүнчө чет мамлекеттин эмесине ишенет өзүчү. Брендтерине. Брендтерине. Себеби бизде айттым го, 90-жылдары бизде өндүрүү жок болчу бул тармактачы. Биз элиме дегениңиз монда турат. Ошол. Мына экен, Ооба, ушул атайын ушул азыркы биздин кардарларды ишендиримди көбөйтсөк, кийин өзүбүздүн мындай элиме ушундай аттарды чыгара баштайбыз да. Кыргызча. Кыргызча. Азыр байкадыңар да, бүт эле англисче болуп атат, эме болуп атат. Бул бир маркетинг ход десек болот да. Бирок кийин бара-бара өзүнүн азыркы айттым го 5%-ын 1% бизбиз. Ошол пайызды 15-20%га жеткизгенде биздин компания. Ошондой ишеним көтөрүлөт, анан өзүбүздүн аттарды чыгара беребиз. Себеби биздин кардардын психологиясы чет өлкөлүк сапаттуу деп бар да дагы элечи. Биз ошолорго тасташыбыз керек. Машинаны орустар жакшы кылат, жакшы оңдойт деген сыяктуу. Ошондой сыяктуу да. Бизде деле бар го, Жапон машинасы сонун депчи. Ал факт да, бирокчу. Бирок азыр Кытай деле келе атпай тура. Кытай деле мындай уже сапат менен эме деп атат. Корейлер деле жетип калды сапат боюнчачы. Ошондой эле сыяктуу эле биз деле жетишибиз керек бир убакыттачы.
Так, анан ушул баарды келет, беден бөлүнөт. Бизде цехтерде айтып берейин, беде порошок цехи бар. Мыналар бар да сиздерден чыгып азыр? Ушулар бизден чыгат өзүчү. Мына Fox деген чыгат. Fox. Эмелериңиздер жакшынакай экен го. Мен буларды башка чет өлкөнүкү деп жүрбөйм, Казакстан же Орусиядан чыгат деп. Карап көрбөйт экенмин да мен делечи. Мына Aqualux дейт. Мында алып кете берет да, анан окуса аз адам окуйт бул этикеттенчи. Өндүрүүчү ким экенчи. Анан могу Всё в дом деген Magnum Казакстандын сетине чыгарып беребиз булардычы. Беде жаңы контракттар түшүп атат азырчы. Азыр Россия менен байланышып атабыз, Казакстанда башка дистрибьютор менен байланышып атабыз. Эми өндүрүүгө бар шарттарыбыз бар да өзүчү. Так, азыр мунун көрсөтсөк болот да, мына Мистер Крот дейт, мына средство для прочистки канализациянын түтүктөрүн. Мына бул баягы, мына ушул чайниктерди тазаласа болот экен да. Мына антижир дейт, баягы. Майларды тазалайт. Бул баягы Мына антинакип дейт. Доместос барбы баягы туалет. Ванна. Мына туалет ваннага, Мына гигиенический лосьон дейт. Муналар үйгө коюп койсок болмок экен, бул жанагы эмеде аябай популярдуу болду эле го, жанагы пандемия маалында. Пандемия маалында ушул менен жакшы Антисептик да бул, антисептик. Бүт компаниялар жабылган да билесиздер да. Бирок биз иштегенбиз. Кайра көп чыгарабыз депчи ушул пандемия шаарда жүргөнгө биз ушундай дезинфекциялоочу каражаттарды эме чыгарган үчүн бизге баягы кызыл эме пропустарды берген. Ошентип жеткирип жүргөн. Анда мындай хлоркаларды фасовка кылабыз. Эми буларды уже готовый сатып алабыз эменечи. Ошол фасовка кылабыз. Анан мына сиздерден бир суроо да. Мен көбүнчө өзүмчө ойлонуп калам. Кадимки жөнөкөй самынды, мында катуу самынды сатып алган жакшыбы, же мондой суюк самынды сатып алган жакшыбы? Кимиси үнөмдүүрөөк болот, анан кимиси эффективдүү болот. Өзү негизи эффективдүү бул. Себеби тиги эл көнүп калганда. Мурун мындайлар жок болчу. Мурун баягында катуу самын менен колдончу да, бирок аз эле колдонгондор бар. Мисалычы мен апам кир самын деле бар, мындай жөнөкөй эле самындар бар. Эми бул мындай айтканда ыңгайлуу да. Себеби баягы басасың, көбүрөт, жууп саласың. Себеби мисалы общественный жерлердечи ар кимдин колуна тиет, мисалы гигиеникалык жактан эме болот да, промес болот. Ошол. Анан үнөмдүүлүк жагычы, мисалы азыр мунун баасы канча, анан кийин жөнөкөй ошол бир самындын баасы канча? Эми бул магазиндерде 100-110 сом турат. А самын? Самын болсо азыр эми 30-40 сом турат. Ошондо бул үнөмдүүрөөк болот өзү негизичи. То есть азыр мен 3 самын сатып алсам, 3 самындын баасына мына бир сиздердин мына бир эмеңиздер тура келет экен. Ошондой боло турган болсо, мен 3 самыным канча убакытка жетет, мына канча убакытка жетет? Мисалы, эми бул сиздин үй бүлөңүздө канча киши болсо, мисалычы. Бизге эми бул менде 2 кызым бар, келинчегим бар. Бизге бул 6 ай, 7 айга жетет да. Анан мына цехибиз азыр обед учуру болуп калды. Бардыгы ишчилер обедке кирип кетти. Могул жерде биз автоматический фасовочный аппараттарды алганбыз өзүчү. Бир көрсөтүп коеюн, Мурун баарын колго салчык эле азыр аппарат салып берет. Рулонный эме деп коет. Бияктан эмени чытайбыз, аралаштырып. Келиңиз көрсөтүп берейин сизге. Мына рулондор, мындай рулондор болот. жанагы. Бияка өзү баягы эмени чытайбыз, мешоктор кесип турчу. Чытайбыз. Бул өзү келет бияка. Андан кийин өзү дозирующий бияктан эмелерди басабыз, канча грамм керек бизгечи. Ошо граммды так салып берет. Анан бунун мындай ылдамдыгы да көп экен да. Мурун аз чыгарсак азыр 4-5 эсе көбүрөөк чыгарабыз. Ошондо азыр бир саатына канча дана чыгарат эми? Канчаны упаковка кылып берет? Мисалы, ал деген сөз, мунулар келеби? Ошолор келгенден кийин Жок, бул башка. Бул пленкада мында мен сизге хлорка, каучук көрсөттүм, ошолор да. Муну биз мындай жасабайбыз, жөн эле упаковкалайбыз өзүчү. Хлорка, содалардычы, сода каучический. Себеби мурун эми баягы колдо салган бир иш эмеси оор да, иши оор. А бунуку 1-2 киши эле бунун баардыгын иштетип берет. Ушундай.
А мынау чистящий порошок деп коет. Бул да автоматический линия. Бияктан бутылкада кое берет, бияктан өзү салат. Бияктан бирөө крышка жаап берет. Эми бул сыпучий цех деп коет биздечи. Порошок түрүндөгү заттар. Эми лабораториябызга эметели, кайрылалы. Кандайсыңар? Кире берем? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ого, саламатсызбы? Биз жаңы ошол SES программа аркылуу Рене Артиганы алып келдик Германияда. Өтө Henkel компаниясында иштеген болчу, өтө көп жыл. Международный стандарттар менен иштеген. Аябай кыйын специалист экен, азыр 3-4 күн болуп калды. Ошол бизге аябай жардам берип атат. Сиз которуп берсеңиз, Dear Rene, this is journalist in Kyrgyzstan. Independent journalist, you can say. YouTube blogger. Yeah, he's very popular person in our country. So I invited him during our exhibition in Isikul Lake. There was one exhibition organized by the fund which loaned us credit, money, his money. So бул эме Рене, доктор Рене 35 жыл Henkel компаниясы, бул Германиядагы эң чоң компания болуп эсептелет. Бүт дүйнө жүзү боюнча таркаган. Силер алардын товарларын билесиңер. Персил, Вернел деген, персил деген порошокты чыгарат. Ошол формулаларында өзү баш болуп иштеп, разработкадан баштап, производстволордун аудитине чейин жеткен киши ушул. Өтө тажрыйбалуу адам. Ошо бизде ушундай чоң мүмкүнчүлүк болуп калды. Ушул адамды чакырып, биздин Санжар Мерим деген өзүнүн специалисттерибизди үйрөтүп, көрсөтүп, формулаларды бир сыйра карап чыгып, кайсы жерден ката же болбосо кайсы жерден жакшы формуланы күчөйтсө болот деп бүт баарын үйрөтүп жүрөт. А сиз эгерде суроо берсеңиз, мен суроолоруна эме жоопторун эме кылып берем. Азыр мынау мен сурагым келет да. Биринчиден Кыргызстанга куш келипсиз? Welcome to Kyrgyzstan. Анан экинчиден жанагы ошол сиздер чыгарып аткан Henkel'дин продукциялары менен азыр мынау бизден азыр өзүңүздөр чыгарып аткан продукциянын айырмалары барбы? Кандай? So he asks what is the difference between Henkel products quality and our products quality? What are the differences? Yeah, first of all, we have to define quality. Quality is what the consumer want to have, not what we decide. Дүйнөнүн ар жагында керектөөчүлөр эмне кааласа, ошону бериш керек дейт. Эмне кааласа. Мисалы дейт, Европада бизде порошоктор бар. Түштүк Европада жытка көп маани беришет, түндүк Европада жыты азыраак болсун дейт. Силерде мисалы көбүрөөк болсун деп ойлошот экен, Европада мисалы көбүк аз болсун дегенде ар кандай талаптар башкача дейт да. Бирок эң негизги максат бардык жерде ошол сапатка маани бериш керек. Сапат эмнеден жаралат? Технологиялык процесстерди жөнгө койсоң, бардыгын түздөп оңдоп койсоң, ошодон жаралат дейт. And he asks, for example, what is the difference between Henkel quality and here? So he wants to understand. Maybe he thinks that here the quality is worse. You see, we have products, also Henkel or Procter & Gamble, they have products here in Kyrgyzstan too. So Procter & Gamble, ошо Henkel деген компаниялар өтө чоң өлчөмдө чыгарышат. Анан кийин эгер сапат жагын карасак, мен азыр ошо отуруп биздин чыгарган продукциялардын сапаты анча деле айырмасы жок дейт, сапаттуулугу жагынан дейт. Кичинекей компания кайра сапатын башкача кылып, дагы жакшыраак кылып чыгарганга багындай мүмкүнчүлүгү чоңураак деп атат да. Алар баягы тонналап жасашат да, а биз болсо аз өлчөмдө жасап, бирок сапатын өзгөртүп, баягы өзүбүздүн кардарларды таап, ошолорго эмне керек болсо биз ыкчамыраакпыз да. Алардын товары жакшы, же силердики жакшы дегенде айырма жок деле деп атат да. Сонун? yeah, the question is, for example, Формулалар бирдей эле дейт.
бирок алардын жыты кардарларга көбүрөөк жагышы мүмкүн, болбосо ал жыттары жакса биз дагы жыттарын жакшыраак кылып өзгөртүп беришибиз керек. Ушундай майда чүйдө баягы ушул товарды колдонгондо өзүн жакшы сезген баягы кол менен, жыт мурду менен сезген нерселерди жакшылаштырса, анан ошол жерден айырма кылса болот. Анан бирок негизги формулалар бирдей эле дейт. So the next step is to look for new ones. Эме дейт, ошолор менен баягы таймашып жаңы продукцияларды өндүрүшүбүз керек, жаңы рынокко жаңы товарларды беришибиз керек. Анан менин бул жакка келгеним себеби ошол жаңы продукцияларды эффективдүү, экологиялык жактан зыяны жок кылып, ушул балдарга үйрөтүп, баягы өзүмдүн тажрыйбамы ушу балдарга бөлүшүп, анан дагы жаңы формулалар боюнча ошо өзүм өткөн тажрыйбамдан көрсөтүп, үйрөтүп, анан ушул сапатын көтөрүү болуп эсептелет. Thank you. Yes, YouTube. Okay. Thank you. Дұрыс мырза, эми азыр обед учуру болуп калды. Биякта ошол ичинде кухнябыз тар болуп атат, өзүчү бир 3 смена деп ичип атабыз. Азыр ошол ысык тамак беребиз. Кезектешти, кирип жешти. Кезектеш метет ысык тамак, эртең менен завтрагыбыз бар, анан саат 4-тө полднигибиз бар да. Анан кефир, айран, бизде мындай кааласа баарын ошол учурда иче берет. Ошол кичине өтүп кетсек. Бүгүн жума экен өзү. Якып мырза эртерээк ичип кетейин деп атат. Ушундай бир жумага жөнөтөбүз. Өздөрү барып келе беришет. Андан кийин могу чийки заттар чыгып бияк барат. Бул баягы отдушка деп коет орусчачы. Жыт берүүчү зат. Шуларды биз алабыз, могу Ароматизатор деп коесуздар да. бул французский Argivil деген компанияны алабыз. Ошолуна кара канча жыт бар. Канча түр товар болсо ошонун баарынын жыты бар. Мына алма дейт, лимон дейт, лимон, Роза, вишня, персик, клубника, океан. Ошол, но беге суу толтурабыз. Түнү менен суу толот. Себеби биз иштебегенде суу бизге эң 90% бизге суу өзүчү. 85-80 кебинде 90% ошол суу. Ошол суу бизде көп эме болот, колдонулат өзүчү. Анан могу суу барып туруп реакторго толот. Мисалы 2 тонна болобу, 5 тонна болобу, ошо толуп. Анан тиги эмелерди кошо баштайбыз. Чийки заттардычы. Бир өзүнүн технологический эмеси бар. Процессичи. Ошого убакыт сайт кошуп туруп, анан кийин келип чыгат. Кол жуучу, идиш жуучу каражаттар ошондон келип чыгат өзүчү. Азыр Куба эмне болуп атасың? Краска кошуп атат, мындай. ошо bunun içinde var kovup çıkıp turат го. Көп, бирок упаковканын içinde көп болбойт, а? Жок, упаковканын içinde көп болбойт. Бул жасалып атканы көп болот, анан тиги эмеге куябыз, башка бир эмегечи, реакторчу. Убактылуу реактор куябыз, аяктан уже эмеге розликке берилет. Сонун свежий. Ооба. Ошол азыркы учурда булар мурун 1 тонна жасачу эле, азыр 5 тонна, 10 тонна аз болуп атат. Азыр ойлонуштуп атабыз. 5 тонна аз болуп калды да. Себеби мурун партиябыз кичинекей болчу, азыр чоң партиялар жасайбыз да. Азыр биз эми башка жака курсак бир 20-30 тонналык бир реакторлор ишке болуп атат да. Себеби кичинекей болгон сайын мындай улам жасай бересиң да. А тигиде бир жасап коет элек, ошо бир күндө куюп коет. Ошол. Ушундай үндөр чыгып турат. Себеби эме айланат. Моторлордун үндөрү ушундай. Бирок сиздерге чоң жер керек экен, а? Чоң жер болсо. Өзү ошон үчүн чоңойтуп ойнотабыз да. Анан мындай көрдүңөрбү? Потологу да мындай бизге бияда 4,5 метр. Бизге бир 7 метр, 8 метр керек болуп атат да. Себеби өйдө чыгыш керек болуп атат. Анан мондай эмеде куюлат. Бул бияка куюлду да. Жасап бүткөндөн кийинчи. Бияктан текшеришет, химиктер. Бардыгы туура болгондон кийин, жакшы дегенден кийин старт берилет. Бияктан монуна куюлат. Мына коят экен да. Ооба. Мурун
биринчи аппаратыбыз десек болот да, могу аппаратыч. Себеби эң жөнөкөй, эң ошо биринчи мурун кичинекей аппараттарыбыз бар эле, будан бул уже 6 эмеси бар. Ошол биринчи жолу 6 чыгарганда аябай сүйүнгөн эмес да, аябай куят экен депчи. Саатына 1000ден ашып куят экен депчи. А могул жерде крышка жабылат. Азыр крышкаларды биз ойлоп атабыз, автоматтар уштайбычы. Аларга да алып койгонбуз. Крышка өзү берилиш керек. Анан беден жабылат. Кээ бир жерлерде сиздерде пол автомат экен да? Ооба, азыр өзү пол автомат. Эми биздин максатыбыз полный автоматташтыруу нерселер көчүш керек болуп атат да. Мындай кол менен утпайбызбы? Азыр пландаштырып атабыз, бардыгы келип эле минимальный бир 2 эле киши болот бүт линиягачы. Ошолордун бардыгы эле бир эмеде эмеси Башкарып эле туруш керек болот. ооба, ошондо специалисттер керек болот да кийин. Көрдүңөрбү, азыр бизге көп киши үнүм керек болуп атат да. Себеби операцияларыбыз автоматташтырган эмес. Анан монотип упаковка болуп чыгып жыйыла берет. Жылуу болот экен, башта? Бул өзү жакшы эме да, бул куюшу кыйын да, ошо жылытпасаң куя албайсың. Ошол себептери бар да. Анан момундай болуп туруп стрейчтелет. Стрейчтелип туруп складка кетет. Мына көрдүңүздөрбү, азыр могу эме куюлат. Эмне деп байкаңыздар? Бул келет. Мен коер коеюн, крышка өзү жабылат. Ушундай бардыгына ушундай кылайын кылмакчы да. Мына өзүңүздөр караңыздар. Капкак мына жакта турат. Ооба, капкак чөбө берет. Бирден келе берет, өзү бурап, кете берет. Бурап жаба берет. Ушулардын дагы упаковка полный автомат кылайын деп атабыз да. Упаковкалардын бардыгы уже эми баягы чет мамлекетте болгонбуз да, компанияларда чайда уже робот эле туруп алып берет. Эми ага жетпейбиз го, бирок эми ошого жетиш керек да өзү негизи. Биринчирээк. Бияде Белизна деген продукциябыз. Ошо Белизна деп, себеби бардыгы Белизна бул темир жаман көрөт. Ошон үчүн бардыгы пластиктен иштелген да. Пластиктен жасалган. Өтө коррозияга аябай жакын да Белизна. Ошол чыгып келип нетип атабыз. Бул саатына 1100 чыгат бутылка. Саатыначы. Саатына 1000 бөтөлкөнү куят экен да бул. Ооба. Анан кийин могу аппаратты бери көрсөтүп коеюн силерге. Бул дагы автоматический наклейканы чатап берет өзүчү. Өзү жок, сыртындагы баягы этикетка деп коет го, момундай болчу. Азыр көрсөтүп берейин, Мына кагаз келип. Бутулат экен да. Ооба, могу чапталат да. Бутылка өтөп бияктанчы. Өтүп туруп, бияктан сигнал берет, ошол чаптап берет. Эме бар. Эми баягы биздин максатта ар бир линияда өзү мындай отдельно туруш керек да. Биздики азыр могу аппарат бирөө эле. Биякта дагы бар эми. Бирок могу универсальный аппарат да болчу. Мында Кытайдан алдырганбыз, жакшы компаниядан. Булар жалаң пчелка куйшат, пчелка. Пчелка деген биздин аябай эң топ номер 1 деп коелу. Ушуну чыгарат. Могу кыздар, жигиттер. Бул деле принциптери ошош эле. Бул жерден бөтөлкө берилет. Беде 6 эмес, уже 8 эме бар. Сосок деп коет. Ошол куюп берет. Саатына канча чыгат? Бул саатына 1,5 чейин чыгат. Азыр бул көрүнөсү кол менен жапталат, ошону автоматташтырып болот. Биякта дата басып берет. Бул аппарат. Датаны басып берет. Кайсы күн чыкты дегенчи. Беден крышкаларыбыз чыгат, жабалат. Байкадыңыздар, Азыр этикетканы кол менен кийип атабыз, бирок эми көбөлүктө муну эме кылыш керек болуп атат да. Автоматташтырыш керек болуп атат. Анан беден паровой менен өтөт өзүчү. Пар менен жабылат да булчу. Көрдүңөрбү, беде дагы эме болот. Беде деле ушундай пландар. Бардыгы өзү эле
упаковка болып кетіп кетіш керек. Диши жоқ. Толып кететін да? Жетішпей береді. Бір еме кетіп қалса керек. Екі адам болғанда... Екі адам болғанда жетішеді. Анам ондай палеттерге орылады. Складыбыз башқа жерде. Себебі мурун склад могул жерде болчу. Эми баягы өсө отуруп складта жылдырдык башка жакачы. Эми бияка уже өзү өндүрүү жайы да аз болуп калды да бизгечи. Значит уже бир жерге чоң жерге салыш керек. Дененирээк кылыпчы. Эже кандай, жакшыбы? Жардам берейинби? Сиздин жумушуңуз эң оңой окшойт а? Бүтүп эле коюп коюш керек да. Ой. Мен ушунда кое албаймынбы? Ошондо муну айырмасы жок экен, кандай койсок деле. Пчелка деген ушинтип чыгат экен, достор. Азыр бул жерден бөтөлкө коюлуп атат. Бөтөлкө коюлгандан кийин муну жерден бир эме кылганда, куйганда 1 2 3 4 5 6 7 8 бөтөлкөгө бир куят экен. Так. Анан жардам берейин сизге. Анан муну антип куюлуп чыккандан кийин мына капкактарын мынтип башына илип коюш керек экен. Себеби бул азыр толук автоматташтырылбаптыр. Пол автомат экен да булар. Мына болду. Бул өзү бура алат да нарактан. Так. Так, бир караганда оңой көрүнөт экен, бирок оңой деле эмес экен. Дап-даяр болуп коюлуп келди. Канча граммдан куюлат бугайым? Беріңіз. Мұнан қапқағы жоқ болып қалды ғой? Алып қойысты. Жана менің айыман болды оқшайды ал. Сіздердің жұмысыңыздар оңайлы екен, бір жағы. Еже. Отыр өткенсіздер, ұмытып қойып. Мұғалім болғысы, жаққа өткенсіз, мұғалімдіктен бұяқ келіп алдыңыз бе? Ана беріңші. Рахмат. Ушинтип упаковка кийгизилет экен. Кийгизилгенден кийин муну чаптайбы? Чаптайт. Ассаламу алейкум. Biraz tezdetip koyuş gerek okşaydı da ecelerin işini ha? Muna pчелка kimge gerek emi? Alıveresizler bunu tip. Kalasanızlar blogu menen, kalasanızlar danalap, kalasanızlar muna emesi menen, paçkası menen. Dostlar, karasağlar, muna çoğun uşunday furalarga pчелканы жүктөп атат, дагы башкаларды жүктөп атат, жалаң ушул тазалоочу, жуучу каражаттар. Ошонун бардыгы Кудайга шүгүр Кыргызстандан чыгып баштады. Бирок баштады дегенде жанагы жетекчиси айтып атпайбы? Кыргызстандагы жалпы керектөөнүн болгону бир 5%га жетпегенин гана биз камсыздап атабыз деп. Калган 95%ы бул Кытайдан, Орусиядан, Белоруссиядан, Казакстандан жана башкалардан келип атат деп. Эми ошого каршы туруп болгону бир завод азыр ушул заводду түптөгөн. Азыр эми ушул тазалоочу каражаттарды, гигиеналык каражаттарды Кыргызстан өзү чыгарып атат. Бирок чыгарганда түйшүк эмнеде? Түйшүк ушунчалык көп. Мисалы мынага окшогон жерди сатып алайын десең, бизде мыйзамдарыбыз көбү чийки. Жер сатканды чоң кылмыш кылып алып барып, жер саткан жетекчилердин бардыгын камап атабыз. Жерди сатып алгандарды кайрадан кустуруп атабыз. Анан эми кимдир бирөөдө ушундай турган жерлерди арендага алып, ижарага алып, анан ушинтип өндүрүшчүлөр иштеп атышат. Иштегенде кандай эми? Мисалы, мынау капкагын сатып аласың, этикеткасын сатып аласың, мынау тарасын сатып аласың, мынау жагын жасатып муну чаптайсың. Анан ичиндеги компоненттери, мунун ичинде дагы мисалы химиялык заттар бар да, суу бар, туз бар,
хлорид, млорид дагы эмне ошого окшогон көп бир химиялык бир элементтер ушунун ичине камтылат. Ошонун баардыгын анан мына жерде заводду түптөп, аны баягы дозасын ашырып ирбей же кем кылып койбой, ошонун баардыгын салыш керек. Ал үчүн бир нече эксперименттерди өткөрөсүн. Ошентип отуруп анан салып чыгарасың. Чыгарсаң деп туруп анан бирөө мисал бир персил деп мисал бир эменикин, Германияныкын же бир башка бир Орусиянын аква бир нерсе деген жазып койсо, ушул жакшы окшойт деп англисче жазылган брендтерди ала беребиз. Анан булар эмне кылат? Эми биздин эл ошол англисчени, орусчаны жакшы көрсө анан макул анда деп анан тышына англисче, орусча жазып, анан ушундай продукцияларды чыгарып атышат. Эми мынага окшогон чоң-чоң бөтөлкөлөрдө да чыгарышып атат. Мына для посуды дейт. Мынаны карагыла. Мына для посуды дейт. Ушул кадимки эле ошол самын, кир жуучу каражат, идиш жуучу. Эми ушуну азыр көбүнчө жөнөкөй адамдар мындайларды албайт. Көбүнчө чоң-чоң кафелер, ресторандар ушундай чоң көлөмдө алышат. Ошол алар үчүн мүмкүн болушунча арзан болуш үчүн мынандай арзан тараларда чыгарышат. Ушуга куюп анан кийин сатышат. Анан мынантип алып чыгышат, муну ташып каралар менен. Алып чыгып анан жерлерге жөнөтүшөт. Мына мисалы мында клей дейт. Бул дагы мисалы өзүнчө эме. Бул эмне экен? Эконом дейт, средство для мытья посуды дейт. Бул дагы ошол идиш аяк жууганга экен. Бул дагы идиш аяк жууганга экен. Өзү кээде мисалы мына Aqua Lux дейт. Бул дагы ошол идиш аяк жууганга дейт. Өзү негизи ушул тазалоочу каражаттардын көпчүлүгү эле ошол идиш аякты жууганга кетет окшойт. Анан бизде көп үй бүлөлөр азыраак өлчөмдө жана кичинекей тарадагы нерселерди аласыздар. Биз билебиз эми. Мына жагында азыр ошо сиздер үчүн кичинерээктери дагы чыгарылып атыптыр. Мына мисалы Aqua Lux дейт. Aqua Lux дейт. Мына пчелка бул жакта да жыйылып турат. Мына пчелка. Мына пчелканын сарысы, жашылы, кызылы, көгү. Мында да пчелканын мындай тарадагысы дагы бар экен. Булар дагы ушул Кыргызстандан ушинтип чыгып азыр сатыкка даяр турат. Мында антижир казан дейт. Мына Кыргызстанда казан деп чыгарышыптыр. Бул казан жууганга экен бул дагы. Анан мында элиме деп мына Кыргызстандын ушул кыргызча ат менен чыгарыптыр. Бирок муну Кыргызстан негедир жакшы албай атыптыр. Бул деле идиш жууганга экен. Бирок булардын составтары көбүнчө окшош эле болот эми. Бир плюс-минус окшошураак эле болот экен. Бирок ошондо дагы мынантип ар түрдүү тарага салып, ар түрдүү жытты берип, анан сатышат. Эми ушунун баардыгы азыр Кыргызстанда Кудайга шүгүр чыгып баштаптыр, түптөлүп баштаптыр. Булардын түйшүгүн эми баягы түмөн түйшүк деп коет. Ошол сөздүн көбүнчө мындай паркына жете бербейбиз. Түмөн түйшүк деген эми түмөн түйшүк алып койду деп айтып койду да дейбиз. Бирок түмөн түйшүк деген чындап эле түмөн. Бул миң деген сөз да эми. Миңдеген түйшүк ошол өндүрүүчүлөрдүн мойнунда турат. Ошол миңдеген түйшүктү тартып ушунча ишти кыласың, мындан азыраак гана пайда бар. Бирок конкуренттер, атаандаштар, булар чоң ушулар ушу жерде отуруп, Кыргызстанда отуруп, Россия менен, Кытай менен, Казакстан менен, Белоруссия менен атаандашып атышат. Ошолор менен алышып атат, ошолор менен таймашып атат. Ошентип таймашып отуруп анан кийин буларды чыгарып атат. Ушундай туугандар. Assalamu алейкум. Азыр заводдун дагы бир жерине келдик, дагы бир бөлүгүнө. Бул жакта азыр тара чыгаруучу жерине кирдик, Бул жер эки машинабыз бар. Үйлө калыптар болот биякта. Мына калыптарга жабышып, үстүдө жүндөө методу менен мына көрүп турганыңыздар автоматикалык түрдө кесе турганы менен мындай баягы белизнанын агартуучунун бутылкалары, бөтөлкөлөрү чыгып атат. Мунун сырьёсун биз мына Лукойл деген ПНД гранулалар болот. Ошондон алып, мына үстүнө салабыз. Ал жактан эрич, снег менен буяка головка деп коет. Ошо головкага барат дагы, ал жактан түшөт. Анан кийин калыптар жабышат бири-бирине. Ошол жерден охлаждение кетет дагы, анан мынтип чыгат. Мына көргөнүңүздөрдө бир көрсөңүздөр болот. Автоматика. Үйлөйт да, үйлөп чыгарат. Ооба, үйлөп чыгарат.
Bizde bir hazır жаңы бөтөлкөлөрдүн моделдерин жасаганбыз. Буюрса 15-16 жакты. Ошолордун баарын чыгарайлы деп атабыз. Бул аппарат жаңы аппарат. Канча турат ушул? Бул аппарат өзү эле $80,000 турат. Экөө бири $160,000 турат. Ар бир пресс форма $2,500-ден $5,000 чейин. Размерине карап. Анан кийин булчу чоңураак аппарат. Hazır görseteyim, bu da çokra 2 litrlik bötölkölөрдү жасайт. Буга жашыл болгондо жашыл краска берилет, боёк, ак болгондо ак боёк берилет. Эң жакшысы Кыргызстанда көбүнчө эски аппараттар турат да. Анан кол менен кесишет. А биздин аппарат гибридный аппарат деп коет. Түбүндө электрический жылып турат да. А электрический жылып турганда точносту берет да, калибровкасы жакшы болот. Анан кийин эң жакшы нерсе бул аппараттардын мына мух деп коет. Мына мух. Японияныкы. Бул жерден биз кайсы жерине күчтү көбүрөөк беришибиз керек, ошону кылсак болот. Мисалы бөтөлкөнүн бир жагы жука болуп калса, ошол жака нагрузканы берип койсоң, ошол жагын калың кылып берип коет. Bunday аппарат Кыргызстанда пока мындай жок. Бул дагы ошол РКФРден келген аппарат. Буюрса буну Кытайдан издеп жүрүп, ошол 5-6 заводдон издеп, анан буяка алып келдик. Буюрса жакшы иштеп атат. Бөтөлкөлөрүбүздүн сапаты жакшырды. Мурда агып калчу, сапаты начар болчу. Анан кийин азыр ушул суроолор жабылып, азыр буюрса сапатка өтүп атабыз. Баягы билесиз да, полкада турган нерсенин тышкы көрүнүшү да жакшы болуш керек. Ошо дүйнөлүк стандарттарга жараша эме кылып атабыз. А бул ошол гранулалар. Бул гранулалар ошол бөтөлкөнү чыгарганда биз жалаң гана баягы первичный грануланы колдонобуз. Бул деген эң баягы таза деген. А бул жакты карасаңыз, бул туз экстра. Бул тузду биз азыр көрсөтөм. Буякта биз немец инженер менен чогуу көрсөтөбүз. Гипохлорид натрия деген ошону чыгарган генераторный оборудование деп коет. Азыр ошол жакка барабыз. А булчу? Бул даяр продукция ошол. Сиздер чыгардыңыздар азыр. Чыгардык азыр. Муну эми тараларга коясыздар да эми? Буларды бул чийки зат. Буга суу кошулат, бул концентрат болуп чыгат. Биз Кыргызстанда биринчи болуп ошол гипохлорид натрияны өзүбүз чыгара баштадык. Бунун тарыхы бар. Неге буну биз чыгара баштадык? Билесиздер, пандемия учурунда границалар жабылып, баягы дезинфицирующий заттар келбей калган. Ошол эле белизна, адбейлутел дегендерди Россиядан токтотуп салышкан. Өздөрүнө керек да. А бизде жок болуп калган. Эми азыр Кудай сактасын, андайга алып келбесин, бирок ошондой нерсе болсо, бизде баягы өзүбүздүн чийки зат өндүрүлгөн болот да. Буюрса ошол чийки заттар менен Кыргызстандын бир 20-25%-ын камсыздаганга аракетибиз кылсак болот ошол. So Dr. Rende, please explain about hypochlorite generator machine, a little bit information, technical information, how it works. So we could explain our friend Idris. So what we see here, Гипохлорид натрия деген чийки заттын оборудованиясын көрүп атасыңар. Бул азыркы белизна, адбейлотел агартуучулардын эң керектүү, эң основной чийки зат болуп эсептелет. Бул баягы мурда биз Россиядан алып келсек, чийки затты азыр буяктан чыгара баштадык да. Ооба, көрсөңүз болот, келиңиз. we work here. Бул жерде бүт нерсе автоматикалык түрдө иштетилет. Эмнеге дегенде, бул заттар баягы адамга коркунуч алып келе турган зат болуп саналат да, химиялык. Бул каустическая сода колду күйгүзүшү мүмкүн. Тиякта туз болот. Анан реакция кылганда адам көп аралашпаш керек. Ошол үчүн бул аппаратка мына кире турган жери тузду бияктан салат. Анан буякта суулар менен аралашат дагы, тазалоо иштери, фильтрация болуп туруп, кетип газы бир жакка бөлүнөт.
газ вентиляция менен бияка чыгып кетет. Аппарат өтө чоң болбогон үчүн өтө чоң количествода газ болбойт. Бирок газды биз сейляк безопасности деп коет го. Ошого тышкарга чыгарып турабыз. Анан кийин аяктагы эмеси мына топтолуп эмелерге салабыз. 1 тонналык бочкаларга салып турабыз. Бир сыра көрүп турса болот. So, as you can see, the main raw material is salt. It's common salt. Эң өзөк сырьёсу туз, экстра туз. And that is the basis. And from the common salt, Айтып атат, бул электролиз деп коет. Бул жерде катет анат болуп бөлүнүп, туз келет дагы, туз баягы электролиз методу менен бөлүнөт дагы, газ бияка топтолот. Суусу бияктан бөлүнөт. Ошонтип бөлүнүп фильтрациядан өтүп, бочкаларга келип, анан бул жактан текшерип турушат. Tell them about testing control places. it is important to know when the salt is converted and when can be mixed with caustic soda in this here. So therefore, they have to control the quality. Several points that the quality is that in the calculation is that what you expect. If it's not that the case, something can be wrong. Бул жерден мындай деп атат. Мынал жердеги туз каучик сода менен аралашкандагы ушул жердеги сапатын текшерип турат. Ар 2 саатта химик келет дагы бул жерден алат образецти. Мына сарыдан алат, анан кийин тиги бочкадан алат. Үчөөнү текшерет. Үчөөнүн разница чыгып атабы? Каерден проблема? Мисалы, мынал температура көтөрүлүп кетсе, гипохлориттин активдүү заттары түшүп кетет. Ошон үчүн температураны дагы текшерип туруш керек. Температура көтөрүлсө, бул чыгарган продукция жараксыз болуп калат. Ошон үчүн ар бир жеринде текшерип, журналды карап, мына жумушчулар контролдоп турушат. Бирок эчтеке деле кылышпайт, бир кылгандары тузду салат. Бирок анализдерди алып турат да. Ушундай. Мыналарды көргөнүмдөй. Бул ушундай технологический оборудование да, бул современный технологический оборудование. Буну биз Кытайдан ошол эле фонддун жардамы менен курдук. Буюрса жакында ачылышын кылабыз. Лента кесилет дегенде. Бирок ага чейин инженерлер келип кеткен, кытайлар келип кеткен. Азыр доктор Рене дагы гипохлорид натрия боюнча күчтүү специалист. Азырда өзүнүн ойлорун, пикирлерин эң көбүнчө метод испытаний дейт. Багы тесттерин бизге жаңы кандай мындай тест болсо, эгер багы результат ала албасаң, анда мындай результат кылышың керек деп биздин балдар да үйрөтүп атат да. Ошого баягы бул адамдын коштон салымы өтө чоң. Бул азыр бул даяр концентрат. Биз мурда бул концентратты Россиядан ушинтип алып келчү элек. Азыр биз өзүбүз ушинтип кылып алдык да. Буюрса биз ошол эле Казакстанга дагы сурап калышат. Гипохлорид барбы депчи. Өндүрүштөргө иштетилет. Бассейндерди тазалоо иштерине иштетет, сууну тазалайт. Бул жанагы хлор барго, мурда хлор менен тазаланат. Гипохлорид бул более экологичный эме сырьё болуп саналат. Азыр ушуга өтүп калышкан да. Анан багы суу водоканалдар барго, Россияда водоканалдар. Водоканалдар болсо, например, Россияда низкий гипохлорид менен тазалайт сууну. А биздикилер хлор менен тазалап жүрүшөт да дагы эле. А бул жаңы метод. Буюрса ушуну бизден деле алып суу тазаласа болот да, водоканалдарчы. Суу тазаланат. Бактерияларды өтүрөт. Кадимки турган сууну кадимки иче турган. Ушуну, ооба, гипохлорид бул следующий этап. Мурда хлор менен эле тазалап коюшчу. Ал болбойт. Азыр жаңы методдор бар. ошол жаңы методду санэпидемстанция мисалы аймактардагы ошол суу канал ишканалары, ишканалары милдеттендирип мынау турат. Ооба. Наркы хлорду колдонбо, зыяндуураак. Караганда зыяны аз, бирок эффективдүү мынаны койсо болот деп айтышат. Айтсак болот.
айтсак болот. Буну разбавлять этип, бунун процентин түшүрүп туруп, бул азыр 12%, а сууну тазалаганга проценти азыраак болот. Азыр мен силерге точный эме цифрасын айта албайм. 2%, 1% ушундай, дагы андан да аз болуш керек. Аз процентте суу менен баягы разбавлять этип туруп, ошентип сууну тазаласа болот. Анан бассейндерди тазалайт. Бассейнде баягы көгөрүп кеткен нерселер болот, бактерия, живой элементтер, ошолорду дагы баягы тазалап берет да. Бул өтө керектүү нерсе. Анан дезинфекциялайт, бактерияларды өлтүрөт. Бул медицинский эмелерге керек, больницаларда колдонулат бул. Көбүнчө иштетишет ошол жактарда. Өндүрүштө, текстилде иштетишет. Көп жерлерде иштетилет. Сельхоз продукцияларга иштетишет. Буну мына горнодобывающийде да иштетишет. Баягы горнодобывающийде чаңды азыраак кылыш үчүн ушинтип ушу гипохлорд менен себип койсо да чаңды көтөрбөйт экен. Ушундай ар кандай способтору бар да. Буюрса ошол аппаратты эми аман эсен иштетип, ошо специалисттерди үйрөтүп, күнү түнү иштетиш керек болуп атат. Азыр ошо балдар үйрөнүп, эми азыр продукцияны чыгарып баштадык. Бул аппарат суткасына 5 тонна таза 12% гипохлорид натрияны чыгарып берет. Ошонун баары сатылып атабы? Бунун азыр биз өзүбүзгө да колдонобуз да. Биз бул гипохлорид натрияны затын алып туруп, өзүбүздүн жанагы агартуучуларга иштетебиз. Өзүбүз жасап аткан продукцияга кошобуз. Ошон үчүн бул жакка да кетип калып атат да. Биз таза чийки зат катарында сата алабыз, өзүбүзгө да иштетсек болот. Эми азыр биздин агартуучуларыбыздын сапаты көтөрүлөт. Эмнеге дегенде бул бандай орусча айтканда свежий болуп жасалып атпайбы, ысык болупчу. Биз Россиядан алып келгенде, Россияда жанагы жолдо логистикада өзүнүн күчүн 30%ке жоготуп алат да. Бул жерде эгерде бар жок эмелер менен жасаса, ошондо бул күчүн сактап калат. Анан ошондо биздин товарлардын сапаты дагы жакшы сакталып калат дагы. Россиянын же башка өлкөлөрдүн ошо агартуучулары менен баягындай тең атаандаша алабыз да. Достор, бул илгерки Фрунзе заводу жайгашкан жер. Мына ушул Фрунзе заводунун территориясында азыр ондогон өндүрүүчүлөр жайгашкан. Ошолор бирөөсү арматура өндүрүп атат, бирөө угольник өндүрүп атат, бирөө мынантип жанагы химиялык, жанагы тазалоочу каражаттарды чыгарып атат. Кыскасы, кимиси эмне колунан келсе ошонун бардыгын өндүргөнгө аракет кылып атышат. Ишкерлер, бизнесмендер ушинтип баягы бир ишкердикти, бир өндүрүштү түптөөнүн үстүндө иштеп атышат. Бул завод убагында жана 90-жылдары Акаевдин доорунда менчиктештирилип кеткен. Ал менчиктештирилип кеткен убакта эми ким менчиктештирет аны? Ошо маалдагы чиновниктер, кайсы бир олигарх, чиновник деп коелу. Мына ошолор менчиктештирип алышкан. Анан ошол боюнча кече жакында анан мына жаңы бийлик келгенден кийин эми кандай кылабыз? Бул заводду азыр кайра мамлекетке кайтарабыз дегенге окшогон маселе жаралыптыр. Анан бул жердин өндүрүшчүлөрү мага чыгышты. Кыдырыз, кандай болот? Биз 7-8 бир 10-чу сатып алуучу болсок, бул бөлүнүп ар кимиси сатып алса, анан муну азыр мамлекетке алганда эмне кыласыңар аны? Биздин укук каякта калат? Ал катталган эле го. Биз эми сатып алдык да. Азыр эми бир өндүрүштү түптөдүк. Ар бирибиздин колубузда жок эле дегенде бери дегенде 50дөн, аркысы бир 100дөн, 200дөн кишини иштетип атса, салыкты төлөп атсак, айлыкты берип атсак, соспонду төлөп атсак, бул кандай болот деген маселе жаралды. Ошентип аткан учурда анан жанагы генерал Камчыбек Ташиев келди бул жерге. Келип өзү көрүп, бул жердеги өндүрүүчүлөр менен, бизнесмендер менен сүйлөшүп, анан ким барын бар жогун жок кылып кетти. Ошодон кийин мынантип мэрге милдеттендирди эле, мына асфальт жолдор асфальтталды. Мынантип арчалар эгилди. Анан бул жакка азыраак болсо дагы көңүл бөлүнүп, өндүрүүчүлөргө жардам бериш керек экен. Өндүрүүчүлөр биздин элди багарлар ушулар экен. Элге жанагы элди иш менен камсыз кылып, элге салык төлөп дегендей иштерди кылып атат экен деп. Анан ушул маселеге чекит коюп кеткендей болду. Эми мен айтып атам, эми Кудай жалгасын. Ошол мурда ошол мамлекеттин заводу болсо, азыр эми ал бөлүнүп ар кимдин заводу болуп калсын, бирок кандай болсо дагы ал завод бойдон калып, ал иштеп, өзүнүн ишмердүүлүгүн, өзүнүн функциясын аткарып, азыр ошол адамдарды иш менен камсыз кылсын, салыкты төлөсүн, бир кыргыз өндүрүшүн
жолго койсун, Кудай жалгасын. Эми негизгиси ошол да эми. Ушул жерде эми мынау жана мен көрсөтүп аткан ушул Big Group компаниясы азыр ушул жанагы тазалоочу каражаттарды чыгарып атат. Анан ал өндүрүш өзүбүздүкү болуп атат. Өзүбүздүн балдар чыгарып атат. Бул эми болгону берки эле жери. Чын-чынына келгенде Кыргызстандагы азыр булар айтып атышат. Кыргызстанда ушул химиялык жанагы колдорду жуучу, идиш аякты жуучу, кийимдерди жуучу каражаттардын 95% бул чет өлкөлөрдөн келет дейт. Ал деген сөз 95% ошол чет өлкөгө кетет деген сөз. Мисалы балдарыбыз Орусияда иштеп атат, Европада иштеп атат, акчаны таап атат, үйгө салып атат. Үйдө аялың отурат, ал дүкөнгө барат, барып анан самын алат, айна алат, порошок алат, кол жууй турган, идиш жууй турган нерселерди алат. Алганда эле ошол акча ошо бойдон анан кулагын кармаган бойдон кайра Россияга кетип калат. Биздикилер ошол жакта иштеп атат. Андан көрө ошол нерсе мына жерде түптөлүп атат айланайын. Мына жерде ошол өзүнүн жигит кыздар ушул жерде ошол химиялык өндүрүштү түптөп атышат. Түптөгөндөн кийин бул жерде ошол 100га жакын адам иштейт экен. 10 миллиондой салык төлөйт экен. Соцфондду төлөп атышат. Андан сырткары ошол 100га жакын үй бүлөнү багып атат да. Ар бир үй бүлөдө 5тен киши боло турган болсо, 100ді көбөйтсөң 5ке, 500 адамды ошол бир компания багып атат. Бул жерде андайдан толтура. Ошон үчүн мен айтат элем, бул эми сиздерге бир тааныштыруу иретинде гана чыгарылган нерсе. Бизде ошол химиялык өндүрүш түптөлө баштады. Кыргыз өндүрүшүнө тиешелүү ошол пчелка дегенди, ошол аквалюкс дегендерди алыңыздар. Алып ошону колдонуңуздар. Ошол Германиянын технологиясы менен, Германиянын рецептурасы менен чыгарылат экен. Ошол Германиядан ошол Менмен деген жанагы дүйнөгө белгилүү брендтерде иштеп жүргөн инженерлер, технологдор келип бул жерди башкарып, мынуну мындай кыласың, мындан мынча кошосуң, мындан мынча кошосуң деп, анан ошол биздин тазалоочу каражаттарды ошол дүйнөлүк стандартка алып келип атышыптыр. Болсун. Азыр мына жакта эмелерди көрдүңүздөр, жанагы жабдыктарды. Ал жабдыктар ошол бери дегенде 50-60 миң доллар турган, 80-90 миң доллар турган жабдыктар экен. Ошолордун бардыгын алып келишиптир, орнотушуптур. Химиялык ошол каражаттарды чыгарып атышат. Өздөрү сырье даярдап атат, өздөрү даяр продукцияларды даярдап атат. Болсун.